Баатыр деген наам алгыбыз келет. Октябрь окуяларында жаракат алгандар бир нече талап менен Жапаровго кайрылышты. Кыргыз үмүтү коомдук бирикмеси октябрь окуяларында жабыркагандарга октябрь революциясынын баатыры наамын берүүнү талап кылып, президент Садыр Жапаровго кат жөнөтүштү. Бул тууралуу аталган коомдун төрагасы Алмазбек Уулу Саламат билдирди. Маалыматка ылайык, активисттер Кыргыз өлкөсүндөгү бийликтин алмашуусуна алып келген 2020-жылдын 5-6 октябрында болгон окуяларга революция макымын берүү, андан сырткары революциялык комитет түзүүнү жана мамлекеттик органдарга люстрация жүргүзүүнү талап кылышууда. Талаптар кат түрүндө президент Садыр Жапаровго жиберилген. Октябрь окуяларынын катышуучуларына баатыр деген наам берүү негизги талаптарыбыздын бири. Биздин арабызда катуу ооруга чалдыгып калгандары да бар. Алар 2-3 жыл төшөктө жатып дарыланууга муктаж. Аларга мамлекет тарабынан жардам берилиши үчүн атайын статуска ээ болуу керек экен. Октябрь окуяларында 30дай бала көзүнөн жабыркады, колунан айрылган бир бала бар. Жабыркагандар оор акыбалда тургандыктан дарыланып туруу керек. Ушул себептерден бул маселени көтөрүп чыгуудабыз. Мен өзүм дагы бутум жакка граната жарылып, бир ай ооруканада жаттым. Азыр жакшы басып кеттим. Биздин коом ноябрь айында түзүлгөн. Азырынча президенттен жоопту күтүүдөбүз, деп билдирди Алмазбек Уулу. Чегара маселесин чечүүнү талап кылган 20 чакты адам бүгүн да өкмөт үйүнүн алдына митингге чыгышты. Алар бийликтен көйгөйлөрдү тез арада чечүүнү талап кылышууда. Чегара коомдук кыймылынын мүчөсү Бекназар Айталиев акцияга чыккандардын саясий кызыкчылыгы жок экенин белгилеп, башкы максаты расмий органдардын көңүлүн чегарага бурдуруу болуп жатканын айтты. Эскерте кетсек, кечээ дагы ушул маселе боюнча өкмөт үйүнүн алдына 80 чамалуу адам чогулуп, президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусун талап кылышкан. Булак Спутник. Яндекс таксинин айдоочулары митингге чыгышты. Бүгүн 16 февралда саат 10-дон 12-ге чейинки аралыкта Бишкек шаарында Яндекс таксинин айдоочулары катышкан автожүрүш болуп өттү. Айдоочулар саат 12-ден 14-кө чейинки аралыкта темир жол бекетинин жанында тынчтык митингге чогулушту. Яндекс таксинин айдоочулары буйртманын акысы үчүн айдоочулардан алынган комиссияны 3%га жогорулатууга каршы. Жергиликтүү таксопарктарда айдоочулардан кошумча 3%дан 5%га чейин талап кылып жатканын, жыйынтыгында жалпы 15-ден 18%га чейин болуп жатканын айтышты. Таксист Айбек Бөрүбаев: "Биз Яндекс таксинин агрегаторуна каршыбыз. Яндекс Кыргызстандын казынасына салык төлөбөйт. Биз айдоочу катары жүргүнчүлөр да камсыздандырылган эмес. Мисал катары айтсак, Москва шаарында бул агрегатордун кардары кырсык болуп кетсе 1 миллион рубль акчага камсыздандырылган болот. Ошондой эле Яндекс такси 6 ай ичинде комиссияны 2 ирет жогорулатты. Бул компанияга биздин талабыбыз жок. Бул сервиске биздин өлкөнүн аймагында иштөөгө тыюу салууну талап кылабыз", деди. Булак Баракелди. Ак Сай районуна караштуу Ак Жол айыл өкмөтүнүн Разансай, Күрпсай, Кызыл Бейит айылдарынын эли кечээ 15 февралда кен казууга каршылык билдирип чыгышты. Элеттиктер менен Ак Жол айыл өкмөтүнүн башчысы Бердалы Мырзагулов жолугушту. Маалым болгондой, Кызыл Бейит айылына жакын жердеги Тактагазан, Шилби аталышындагы чоң жайлоодо Союз мезгилинен бери эле чалгындоо иши жүрүп келе жатат. Дал ушул жайлоодогу алтын кенди казууга 2014-жылы лицензия берилип калган. Жергиликтүү элдин айтымында, ал жайлоого 3 айылдын эли чыгат. Эч кандай эгин талаалары жок болгондуктан мал жандык менен гана тиричилик өткөрүшөт. Ар бир үй бүлө эчки, кой, уй кармашат. Жашоолору жайыт менен байланганын айткан эл кен казууга макул эмес. Президенттин Россияга сапары, мигранттардын үмүтү чоң. Мигранттар Россияга кайтып кетүү мүмкүнчүлүгүн күтүшүп, маселенин чечилишин күтүп жатышат. Бул тууралуу Кыргызстан Урал ассоциациясынын төрайымы Гүлшан Долонбаева бүгүн онлайн конференция учурунда билдирди. Анын айтымында өткөн жылы карантинге байланыштуу миңдеген кыргыз жарандары мекенине кайтууга аргасыз болушкан. Бирок алар жакынкы аралыкта алар үчүн жумуш орундары түзүлөт деп күтүшпөйт. Ошондуктан адамдар Россияга кайтып кетүүнү каалашат.
Убадалар бул убадалар, бирок адамдар үй бүлөсүн, балдарын багышы керек. Ошондуктан мигранттар Садыр Жапаровдун Россияга болгон иш сапарынан маселени чечүүнү күтүп жатышат. Жумуш берүүчүлөр ансыз деле күтүп жатышат. Алардын Россияда жумуштары бар, деди Гүлшан Долонбаева. Ошол эле учурда ал акча которуулардын көлөмүнө коюлган чектөөлөрдү алып салуу маселеси ишкерлер үчүн дагы деле актуалдуу экендигин белгиледи. Булак факт кеч. Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселеси карала баштады. Өкмөт Баткен облусуна өзгөчө статус берүү маселесин карап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Кечээ күнү Баткен облусунун жетекчиси алмашты. Өкмөттүн өкүлү болуп эл арасында комиссар Катани деп таанылган Өмүрбек Субаналиев барды. Ал киши тапшырмаларды так аткарат деп үмүт кылабыз. Баткен облусунда тактала элек чек ара тилкелери бар, кырдаал абдан оор. Биз ал жакта жашап жаткан жарандарга жардам берүү үчүн бардык аракеттерди жасайбыз. Учурда облуска өзгөчө статус берүү маселеси каралып жатат, деди Марипов. Ал ошондой эле Субаналиев сунуш даярдап жатканын жана өкмөт жакынкы күндөрү маселени чечүүгө киришээрин кошумчалады. Булак Спутники. Куралдардын жана ок-дарылар сакталган жашырган жер табылды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык курал-жарак жана ок-дары сакталган жер Чүй облусунун аймагынан табылган. Ал жерден 2 кесилген мылтык, 160тан ашуун ар кандай калибрдеги гильзалар, колго жасалган бычактар, бет каптар жана кол каптар табылып алынган. Алдын ала маалыматтар боюнча алынган курал-жарак жана ок-дарылар бир катар каракчылык фактыларына катышкан кылмышкерлерге таандык болуусу мүмкүн экендиги божомолдонууда. Учурда УКМК ок атуучу куралдарды жана ок-дарыларды мыйзамсыз сактоого тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү чараларды жүргүзүүдө. Булак репортер кеч. Лейлек районундагы чек арачылар Тажикстандан мыйзамсыз жүк ташып келе жаткан адамдарды кармашты. Бул тууралуу бүгүн 16 февралда чек ара кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда чек арачылар Лейлектин борбордук аймагынан Тажикстандын 6 жаранын жана оор жүк ташуучу 2 унааны кармашкан. Кармалган адамдар каптарга салынган селитраларды жүктөп жатышкандыгы аныкталган. Унаалардын ичинен документтери жок 338 кап селитра табылды. Алар жүктү Тажикстанга мыйзамсыз түрдө алып кетүүнү көздөшкөн. Кармалган адамдар жүгү менен кошо тиешелүү органдын өкүлдөрүнө тапшырылды. Булак турмуш кеч. Бүгүн 16 февраль күнү эртең мененки саат 11 чамасында Баткен районунун Самаркандек айылындагы чек арада Тажикстандын жараны көпүрө салууга аракет кылганы аныкталды. Маал болгондой, ал шарттуу чек арага 12 дана бетон мамы жана пайдубал куйгуч жабдык алып келип, үйгө канал аркылуу өтүүгө, көпүрө салууга аракет кылган. Тажик тарап жүргүзүп жаткан иштерди токтотуу боюнча эки тараптын айыл өкмөт башчылары жана чек арачылары жолугушту. Жолугушуунун жыйынтыгында көпүрөнүн курулушу токтотулду жана алынып келген курулуш материалдарын бүгүн саат 15ке чейин алып кетүү макулдашылган. Булак турмуш кеч. Укук коргоо органдарынан качып бараткан айдоочу жол кырсыкка кабылды. Бишкек шаарындагы Жукеев, Пудовкин менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде 14 февралда жол кырсык болду. Күбө болгон окурмандын маалыматы боюнча автоунаа электр мамысын сүзгөн. Ал айдоочу укук коргоо органдарынан качып бара жатканы да айтылууда. Кырсыктан кийин айдоочу унаадан түшүп Медеров көчөсү менен жүгүрүп кетти, дейт күбө. Унаа жуучу жайдагы жумушчулар Lexus'тун $2,5 катализаторун чечип алышкан. Бишкек шаарында уурлукка шектелген 2 адам кармалды. Бул тууралуу бүгүн 14 февралда 1 май райондук ички иштер бөлүмүнөн билдирди. 10 январда Бишкек шаарынын тургуну кыз киши Lexus үлгүсүндөгү унаасын Абай менен Горький көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан унаа жуучу жайга калтырган. Ал жок кезде унаа жуучу жайдын кызматкерлери унаа менен башка жакка кетип бир нече убакыт өткөндөн кийин кайра келишкен. Алар Lexus'тун $2,5 бааланган катализаторун чечип алышканы белгилүү болду. Lexus'тун ээси 18 январда милицияга кайрылып, аталган факт КЖБРге жазык кодексинин 200 беренеси уурдоо менен катталган. 1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери шектөөлөрдүн жүргөн жерин аныкташкан. Шектөөлөр 1992 жана 1990 жылы туулган жарандар экени белгилүү болду. Алар кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кийинчерээк 1 май райондук соту аларды үй камагына чыгарган.
1 май райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдиргендей, кармалган 2 адам ушул сыяктуу башка кылмыштарга дагы шектелүүдө. Тергөөнүн маалыматына караганда, алар унаа жуучу жайдын 5 кардарынын унааларынын катализаторун чечип алышкан. Тергөө уланып жатат. Бул акпар келди. Кечээ 15 февралда Баткен облусунун алыска чек арадагы айылдарындагы жумушсуз аялдарга коомдук уюмдардын колдоосу менен тигүүчү машиналар берилди. Бул тууралуу облус жетекчилигинен кабарлашты. Маалыматка караганда, облус башчысынын орун басары Чынара Саттарова жана аталган фонддордун жетекчилери тигүүчү машиналарды Лейлик районунун чек арадагы Максат, Арка, Маргун айылдарындагы аялдарга, андан соң Кызыл Кая шаарындагы аялдарга тапшырышты. Жалпы 20 тигүүчү машина берилди. Бул долбоордун максаты аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн кирешеси менен жашоо шартын жакшыртуусуна көмөктөшүү болуп саналат. Булак турмуш кейт.